Барпа эл өкмөтүнүн Төбөй айылындагы бул эски мектептин имараттында Айкан Мамажанова 2 жылдан бери жашайт. 4 балалуу үй бүлөгө айыл өкмөттөн жер тилке бөлүнүп, айыл жаштары үй тургузуп бериптир. Жаңы турак жайдын кызыл китебин колуна алган каарманыбыз кубанычын жашырбайт. Өзүбүз салган шартыбыз жок, күйөөм араба тартып иштейт шаарда. 3 балама пособие алам, 2,5 миллион эчтекеге деле жетпейт. Өзү сала албайбыз, ошон үчүн жаштар уюму салып берди. Ушул немелери жардам берсе болмок, үйүбүздү дагы бүтпөгөн жерлери бар. Алдык, рахмат ушул кызыл китеп бергендерге дагы. Сузак районундагы 46 үй бүлөгө жашап турган турак жайларынын кызыл китептери тапшырылган. Бул жерде азыркы учурда да 4000 жаранын кызыл китеби жок калды. Бул боюнча акимибиз бардык айыл аймактарда ар айда 10-дан 15-тен 20-дан тактап кызыл китеби жок жарандарды ушул кызыл китеп алып берүү боюнча айыл өкмөттүн бюджетинен биз тараптан жардам берилет. Кээ бирки спонсорлорду таап ушул боюнча ушул 4000 жаранды кызыл китеп менен биз камсыздашыбыз керек азыркы учурда. Өлкө башчысынын тапшырмасы менен райондогу аз камсыз болгон жана ден соолугунан мүмкүнчүлүгү чектелген жарандарга турак жайларын мыйзамдаштырууга көмөк көрсөтүлгөн. Ал арада Бишкектеги жаңы конуштардын тургундарына техникалык паспорт берилген. Бул тууралуу кадастр мамлекеттик мекемеси билдирген. Бүгүнкү күндө ошол Бишкек шаарынын жаңы конуштары менен жаңы конуштарынан түшкөн 2599 арыз түшкөн. Алардын 1215 техникалык паспорт даярдалып, 875 техникалык паспорт бүгүнкү күндө ошол кыймылсыз мүлк ээлеринин колуна берилди. Өлкө боюнча 25 000 гектар жер 1 апрелге чейин трансформациядан өтөөрү айтылган. Мамлекет башчысы анда жашаган адамдардын үйлөрү мыйзамдаштырылаарын айткан. Акылай Карабаева, Замирбек Тойчубаев, Регион телеканалы.